Урматтуу телекөрүүчүлөр, чынында бул Кошой маш чыккан жер аябай өзүңүздөргө белгилүү болгондой мындай тикесинен болуп, адамдын дем алуусу кыйын болот экен. Чынында биз сынап көрдүк, бирок Кошой чарчабастан ушул тоону чокусуна чейин чыгып, айланып келаткан учуру биз ушул жерге чыккыча күшүлдөп, пышылдап, чарчап болбой калдык. Дем алуу аябай кыйын болуп кетти. Кошой мырза, чарчадыңбы? Кичине чарчадык. Кыйладан бери айылда жүргөнгө кичине иш кылып аттым, стройка. Ошого кичине чыгып Машыгуу болбой аттыбы эле? Аз-маз алып кетти машыгуу. Ушул жерге жүгүрүп машыгып баштагансыңыз спортту кандай? Ушул жерден баштагам мен. Эң эле алгачкы ушул жерден кичине мен торпок айдап, кой айдап, ушул тоолорду ушул жерлерде чуркап баштагам спортту. Бул жерде өзү абасы таза, мына кийгөттөр бар. Эч бир зыяндуу нерсе көрбөдүм да. Өзү ушундай жерде спортчуга ушундай жер жакшыбы, же мындай абасы бийик жерде жакшы болбой калабы? Негизи шаарга барып, же шарттын жакшылыгынан эле аракет кылышабы? Негизи көп эле спортсмендер өзү даярланган, чоң бойлорго даярланганда ушундай тоолуу жерлерге барып, таза абага чыгып, дыхалкасын ачат да, ушундай жерлерде чуркашат. Эми көп жерлерде негизи айылдан көп спортсмендер чыккан, чоң бойлор болгондо ушул жерлерге чуркаган, ушул жерлерде даярланган. Азыр атаң айтып калды да жогорудачы. Мисалы, ошол менин уулум кичине болсо, үйдүн кичинеси турбайсыңбы сен? Ооба, кичине. Үйдүн кичинеси болсо дагы эмнеге кааласа ошол спорттон бийик ийгиликтерди багындырса мен каршы эмесмин. Ошол шаарда жүрөбү, башка өлкөдө болобу, жүрө берсин дейт. Сенин оюң кандай? Мисалы, эми баягы улуттук өзүбүздүн салтты бузбайын деп келип ушул жерде жашайын деген оюң барбы, же ошо аягына чейин улантайын деген оюң барбы? Эң жакшы суроо бердиңиз. Мен биринчиден мен булдашып алып келген ата-энемге терең ыраазычылыгымды айтам. Ушун пайдаланып, ошо атам айткандай, ошо мен үйдүн эң кичинеси болсом дагы өзүм кызыгуума карап, кайсыл жакка барсам моралдык, материалдык жактан эң биринчиден ушу атам, ата-энем, бир туугандарым мага дайым көмөк көргөзүп, кайсыл жакка барам десем салымын кошуп жөнөтөт да, өзүнүн аракетин кылып, материалдык, моралдык жактан ошо ыраазычылык айтам. Анан үйдө эң кичине болгонума байланыштуу мен милдетим ата-энемди караш. Мен пеш ата-эненин таман астында деген, эненин таман астында дегендей мен ата-энемди карашым керек бул жерде. Эң биринчиден өзү үй бүлө туруш керек. Мен үчүн да эң биринчи үй бүлө. Ошо ата-энеми буйруса спортту дагы алып кетем деген ойдомун. Ата-энеми дагы жакшы буйруса карайбыз. Салтты бузбай, Салтты бузбай. Сен өзүң ушул айылыңы биздин телекөрүүчүлөргө тааныштырып өтсөң, өзүң кайсы ушул айыл? Бул суроо туулуп атса керек телекөрүүчүлөргө, кайсыл айыл экенин деп. Бул айыл ошо көрүп турганыңыздардай тоолуу айыл, тоолуу район болуп кирип кетет. Анан бул Кара Суу районуна карайт. Көп эле Алайга карайт деп ойлошот, бирок Кара Суу районуна карайт. Кара Суу районуна караштуу Кашкарстагы айыл өкмөтүнүн Алгабас деген айылында турабыз. Ушул жерде мен туулуп өскөм, чоң болгонум ушул жерден. Алай деген эми Алайга окшош тоолуу жер экен да? Ооба, Алайга окшош тоолуу жер. Мындан ашканда эле Алайга өтөбүз да. Анда эмесе биздин телекөрүүчүлөргө ошол ийгиликтериң тууралуу, ошол үйүңдөгү өзүңдүн диплом, медальдарыңды тааныштырып өтсөң. Мен ошол спортто жеткен сыйлыктардын баардыгы ошол үйдө, баардыгын үйгө алып келип, ошол өзүнчө отдельный бир немеге койгонбуз. Ата-энем ошол жерге коюп, ошол жерде турат, ошол жерден көргөзүп тааныштырып кетсем. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин ушул Кыргызстанда кайсыл айыл болбосун, кайсыл область болбосун, ушундай абасы таза, ушундай мындай дары чөптөр бар, жакшы жерлерде мен ойлойм сөзсүз түрдө мыкты спортчулар көп. Болгону үй бүлө тарабынан, мамлекет тарабынан колдоо керек. Туурабы Кошой? Туура айтасыз. Кеттик. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин каарманыбызды Бапесте өстүрүп, азыркы ошол спорт жаатындагы ийгиликтерине түрткү болуп, колдоосун көргөзүп келе жаткан ошо каарманыбыздын атасы Чапкын агабыз менен мая курсак, айтсаңыз. Ушул азыр спортчуларга мамлекет өзүңүз билесиз да, жардамды мындай жакшы бере албай атат да. Ооба. Ал жагын кандай кылып атасыздар? Айлап кетип
Кашкарчы айлык өкмөтүнүн башчысы Камил Акынбеков эки жолу чакырып, мен улама жакшы сөздөрү менен, жакшы каалоолорду айтып, дем күч берип, ушундай жетишкендерди жетишип атат. Ошол мен айлык өкмөткө да аябай сүйүндүм. Себеби ушунун түшүнгөндүктөн ушундай каалоолорду айтты, жакшылыктарды айтты, анан материальный жактан да бир аз жардам берди. Ушунчалык болгон соң баламдын ушу спортко кызыгуусуна өзүм жакшы ишенем дагы. Ушундай келечекке бар экенин сезгендигим менен көп спорттордон калтырбастан бир жака барам десе өзүм алым жеткенче жардам берип келатам. Колдоо көрсөтөм. Өзүңүз жашыңызда спортчу болдуңузбу? Мен өзүм да жашымда спортко аябай кызыкчумун, улак чапчумун, кыргыз күрөштөргө чыгышчумун. Мактаныш эмес, Өзбекстанга чейин барып, бир аз күрөштөр алдын катарларга чыгып келгенбиз. Демек, түшүнөт кезде Кошойдун жашоосун. Жашоосун түшүнөм, Кудай кааласа. Ошон үчүн колдоо көргөзөт. Колдоо көрсөтөм. Баланы төрөлгөндө бир сүйүнгөнбүз, ушул даражага жетип калгандан да колдоо көрсөтүш биздин милдетибиз да. Сөзсүз да жардам беришибиз керек. Анан агасы бар, Артык деген бир тууган агасы бар, ушул жардам көрсөтөт. Шаарда иштеген, спецназ иштеген Нооруз деген агасы бар, ал жардам көрсөтөт. Анан дагы бир туугандары да. Бир туугандары. Сизге суроодо бул кыргызда билесиз да, эң кичине уулу. Ошол атанын үйүн сактап калыш керек да. Ооба. Кошой эң кичинеси экен үйдө. Кандай кыласыз? Мен Кошой эң кичинеси туура өз атанын ордун ээлеп калыш керек эле, бирок балам ушу азыркы мезгилде кыргыздын баласы болуп, ушу кыргыз үчүн жакшы көрсөткөнлүгүнө байланыштуу мен ушу ийгиликке жетип, ушу Кыргызстаныбыздын байрактарын желбиретип, дүйнөгө чейин желбиретсе, ошо ниеттерине жетсе, кайсы жерге барам десе тынч болсо деп жөнөтө бермекмин. Менин ошо биз эми Кудайга шүгүр, элдин уулу болсо сүйүнөбүз, каршы эмеспиз, сыймыктанабыз. Ошо алын жеткенче барам деген жерине чейин жөнөтөбүз. Эми биз үйдө өзүбүз тирилик кыла беребиз да. Жашпыз го. Кызыл бурчтан Уланбек Жалилов болсо, Көк бурчтан Кошой Чапкын уулу. Кошой Чапкын уулу бул 20 жаштагы боюнун узундугу 170 сантиметр болгон спортчу. Wave Selection 14 жана ошо андан сырткары jiu-jitsu боюнча Кыргызстандын чемпиону. Кошой Чапкын уулу биринчи раунддун жүрүшүндөгү деле ошол октагондун борборунан өз ордун ээлеп, Уланбек Жалиловду көбүрөөк ошол кыймылдоого дагы түрткүлөт жана күрөшүүгө болгон аракеттерден Уланбек Жалиловдун басып алышынан Кошой Чапкын уулу жолдоп баштады. Толугу менен эми атаандашын өз көзөмөлүнө алып алган Кошой Чапкын уулу. Демек, Кошой Чапкын уулу бул беттеште жеңишке жетет жана профессионалдык рингдеги экинчи жеңишине дагы ушул утурлап жетип олтурат. Биз болсо кийинки ушул беттешти күтөбүз. Биринчиден мен жаратканга шүгүр кылам, ушунча ийгиликке жетишкениме. Мен эң эле сыймыктанган ийгиликтерим ушул бул жерден көрсөтө кетсем, мен ушул биринчи профессионалдык беттешимде Wave Selection 31-де урушкам Жалал-Абадта. Биринчи боюм болгон профессионалдык беттеште. Ушул беттеште ийгиликтүү болуп, Кудайым күч-кубат берип, ошол беттешимин биринчи месттен алгам. Андан кийинкисин айта кетсем, Бишкек шаарында болуп өткөн 18-20 жаш ортосунда ММА боюнча чемпионат өткөн. Кыргызстан чемпионаты. Ошол чемпионатта биринчи месттен багындыргам. Биринчи түшкөндө кандай болот экен? Сезимдер, мындай коркуу сезимдер болдубу? Биринчи түшкөндө, конечно, ар бир эле менин деген спортсмендерде дагы коркуу сезим болот. Толкундан болот, сетканы сүрүү башка эми спортсмендер билет да. Сетканын ичине киргенде өзүнчө бир башкача дүйнөгө киргендей болосуң да. Анын сетканын ичинде жашооң башкача болуп кетет. Ыза тарткан жерим айтып берсем, ушул эми чыгып келаткан мезгилинде бир сопернигимди таза утканымда татып коюшкан. Ошондо мен эң биринчи чыгып келатканда мен үчүн өтө мындай менет кылган элем да ошол бойгочу. Ошол боюмда өтө мындай капа болгом да судьяларга. Бирок спортто ар кандай болот, чыдаш керек. Андан кийинки
дипломум айта кетсем, ушул Бишкек шаарында өткөн комбат джиу-джитсу боюнча Кыргызстан Азия чемпионаты болгон. Ошо Азия чемпионатында ал жерге дагы мээнет кылып барып, ушул дипломду алган өкүмүн утуп алганбыз. Ошо Азияда буюрса биринчи месттен алып, Украинага мирге отбор алдым. Ал жерде ушул диплом, анан мындай медалдар менен, ушул медал, анан бул ремен менен сыйланган. Үчөөнү берген экен да? Ооба, үчөө. Чапкын уулу Кошой мына спорт боюнча жакшы жетишкендиктерди, алдыңкы даражадагы жетишкендиктерди алып жүрөт. Бул жигиттин жаштайынан эле билем, мектептеги спорт катышууларда көп жакшы салымдарды кошуп келген. Кийинки акыркы учурларда мектепте биринчиликтерди алып, мына Кудай кааласа быйылкы жылдары Орто Азия чемпионуна чейин жетип, биз сүйүнүп ушу айлуу сыймыктана турган жигиттердин бири болуп келатат. Чапкын уулу Кошойдун ушу жерде туулуп өсүп, мен жакын кошунасы болом. Ушу жигиттин ушу жаштайынан ата-энесине, тууган урууна күйдүм пыштым, татынакай, жүрүм туруму аябай жакшы жигиттерден болуп өстү. Окууларда, ушу жерде окуганда окуулары дайыма окуучулардын алдында болду атты. Спортторго катышып атты. ОРдагы биринчиликтерди алып, ата-энесинин тууган уруктарды жана коңушуларды сүйүнткөн күндөр болду. Бу жигит бактылуу жигит. Ушул келечекте атасынын атын, апасынын атын, тууган уруктун, коңушу колоң, эл журттун атын чыгарган жаштардан болсун деп тилеймин, тилегим ушул. Koşoy, nevren, çeyren, kıvran, ömrün uzun olsun. Bana okusu koygan, tengsizlerin, ağayların esen olsun. İşine ilgiliksi olsun, işine hayalge varsınlar, işine aslında gelsin, Allah olsun. Amin. Мен жүрөгүм ооруйт, энелик жүрөк ооруйт, бир жери кичине коксап калат деген жүрөк оору болот. Эми ушу балам ушу спорт жагын тандап, ушу катышып атат, жакшы ийгиликтерге жетишип атат. Ошо жагынан сыймыктанып атабыз. Атасы дагы илгертен ошо күрөштөргө түшүп жүргөн. Ошо атасын тартып, ошо атасынын жолун жолдоп, ошо спорт жагын тандап, ошо спорт менен машык келатат. Элдин улуу болуп, ошо Кыргызстандын атын чыгарган, ошо Кыргызстандын желегин желбиреткен спортсмендерден болсо сыймыктанам. Ошо ийгиликтерине жете берсин, Алла Таалам ошо тилек максаттарына жеткирсин дагы. Мындай деңгээлге жеткизген Азия чемпиону болгонуга себепчи болгон Мирбек айга чоң ыраазычылык билдиребиз. Жана ушундай баланы тарбиялап өстүргөн Айшата Айшенеге терең ыраазычылык билдиребиз. Мен досума мындан ары беттештерине жалаң ийгиликтерди каалайм. Досум мындан ары дүйнөнү багындырат, Кыргызстандын желегин желбиретишине толук ишенип кепилдик бере алам. Кошой досубуз балдардын арасында өзүнүн жөнөкөйлүгү менен, өзүнүн өжөрлүгү менен, ушундай спортто өзүнүн өжөрлүгү менен ушинтип жүрүп, баягы адамга 1% шык, анан 99% аракет болсо баардык ийгиликке жетүүгө болот дегендей. Кошой досубуз ушундай өзүнүн талыкпаган мээнети менен, аракеттенип өзүнүн өжөрлүгү менен, ушундай мээнеттин астында Азия биринчилигинде биринчиликти алып, чемпион болуп аталып, Украинага отбор алды. Мындан аркы ийгиликтерине дагы, мелдештерине дагы ийгиликтерди каалайбыз.
Кошойду кошой кылган мен эмес, биринчи ата-энеси. Ата-энеси тарбия берип, алхамдулилля мусулман болуунун намазкөй, динден түшүнүгү бар, кичпейил. Мындайча айтканда кошой чыныгы атанын баласы да. Кошойдон үмүтүм өтө чоң. Жакында мына Кытайга, Россияга контракт түзөбүз, бир эле Кыргызстандын ичинде эмес. Ошолордон договор келип калса, Кудай насип кылып, Эми-Адинге, Ойнепсиге ушундай ниеттер бар. Кудай насип кылып, Кошойдон үмүтүбүз чоң. Бир эле меники эмес, ОГИК спорт клубунда үмүтү чоң. Мындай көргөзгөн нерсеңи ордорунда сактап калып, сураган нерсени кайра ордорунда алып айтып берип, ошонусу менен үмүтүм чоң мен. Башкалардын айырмалары ошол. Анан бүт нерсени убагында кылат. Анан айткан нерседен менет десең менеттен кайтпайт. Залды калтырбайт. Бул спортко кичинемден бери кызыгам өзүчө. Кызыкканым себеп болуш керек. Кызыккан үчүн Алла насип кылса, ушу Кыргызстандын желегин ушу четтеги чоң-чоң ареналарга, чоң-чоң организацияларга көтөрөм деген ниетте. Өзү бир ишти максат кылбасаң, ал нерсе аягына чыкпайт да. Ошол нерсени өзүмө максат кылгам. Буюрса аракет кылабыз. Ушул максатта тренировка кылып атам мен. Спорт менен занимать этсең, өзүң ден соолугуң чың болот. Жаман нерселерден алыс болосуң, көчөдө урушпайсың. Жалаң гана жакшы нерселерге, кайсы жерге барбасаң сыйлашат дегендей. Спортто жаман нерсе жок. Мен бул спорттун артынан көптөгөн нерселерди таптым десем болот. Эң эле биринчи ушу дос таптым, ага инилер таптым, бир чети көптөгөн жерлерди көрүп атам. Ошо көптөгөн достор менен достоштум. Спорттон ошо көптөгөн ийгиликтерге жетип атам, Аллага шүгүр. Бул спорт мен өз жеке оюм, спорт менен жүрсөң бул чет өлкөлөргө чыгасың, анан ошол жерде чет өлкөдөгү байестер менен урушкасың, ошондо өзүңдүн патриоттук сезимиң ойгонот, мекенге болгон сүйүүң күчөйт. Намызың ойгонуп, ушундай мекениме мен жөн кайтып барбашым керек, Кыргызстандын желегин желбиретем деген сезимдер болот ар бир спортсменде. Мен дагы ошол ойдо Алла насип кылса ушул максатта тренировка кылып жатам. Кыргыздын желегин желбиретем деген ишеничтемин калса. Келечекте максаттарым ушу азыркы учурда Украинага жолдомо алгам, буюрса мирге, комбат джиу-джитсу боюнча. Ошо эң эле биринчи ошол мировойдогу ошо комбат джиу-джитсу боюнча ошону биринчи өзүм милдетим катары ошону эсептеп атам. Буюрса ошол жерде Кыргыздын желегин желбиретем деп дагы көптөгөн максаттарым бар. Буюрса бул спорт менен жакшы ийгиликтерге жетишебиз деген ишеничтебиз. Красавчик! Врач есть, врач. Где врач? Урматтуу телекөрүүчүлөр, Кошой мырза жөнөкөй гана үй-бүлөдөн жогорку деңгээлдеги спортчу болгонуна күбө болдуңуздар. Эмне дейбиз? Аракетке берекет. Көрүшкөнчө.